Анаңыз бүткүл дүйнө адамдары уйду адам досу деп кабыл алган эмес. Уй сүт берет, уй эт берет, бүт нерсе берет, терисинде иштетебиз. Койду адам баласы, адам досу деген эмес. Итте адам досу деген себеп, итте бир сыфат бар, башка бир дагы жандыкта жок да. Не сыфат бар? Итте бар го, жакшылыкты билүү сыфаты бар. Благодарность дегенчи. Ошол сыфат үчүн итти дос кылганда адам досу деп айткан. Уй дос эмес, адал жаны, тоок дос эмес, балык да дос эмес, эң адал жаны. Именно ит себеп. Кой бар го, кой. Сиз жем берип атасыз, канчага сатып аласыз, аны билбейт алчы. Бир күн бербеңиздер, кечкечен башыңыз ооруtur. Ит сиздин сөөгүңүздү жейт, мусуруңузду жейт, калдык ашып калган кешиктерди жейт. Бирок сиз үчүн эң жакшы көргөн уйкусундагы уктап жатса, хит десеңиз чуркап келет. Чуркап келгенде куйругун кыймылдатканы, кожоюн мени уктап жатып келгенде анан кыйналып келгенин билбесин үчүн куйругун кыймылдатканы мен разымын, сиз уйкумду буздуңуз, мен ошого разымын. Бирдемге жеп жатат. Хит десеңиз чуркап келет. Башка бир ит менен сүйлөшүп жатат. Хит десеңиз чуркап келет. Кыскасы не кылып жатса дагы сиздин үнүңүзгө баарын таштап келет, келгенде куйругун кыймылдатат да, мен кожоюнум, бул мага нан берген дейт. Ошол сыфат үчүн Аллах айттырган адамдаргачы муну дос кылып алгыла депчи. Бизде ошол сыфат жок да. Биз бирөө бизге жакшылык кылса, обязандай көрөбүз да, бул кылыш керек, эмне кылбай атат бул? Көбүрөөк кылыш керек эле бул депчи. Ошого бул сыфат Аллахка жагат да. Кайсы сыфат? Бирөөлөрдүн жакшылыгын кадырлай билген, благодарность деген сыфат бул. Ман лам яшкурин нас, ким адамдын жакшылыгына рахмат айта албаса, Аллахтын жакшылыгына ыраазычылык билдире албайт деген пайгамбар алейхиссалам айткан. Унутпайлы, макалдагы бар. Бир туз дамоз тийген жерге 1000 жолу салам айт деген. Азыр бизге бирөө 9 жолу жакшылык кылып туруп, онунчусунда азыраак жакшылык кылсын, же жакшылык кылбай койсун, не болот? 9осу көрүнбөйт бизге. Макул. Бизде да болуп калар бир күн. Мейли. Алла разы болсун. Кылган жакшылыктарды эч качан унутпаш керек. Биз иттен үлгү алалы демекчи эмесмин. Мисал бердим жөн эле. Итти эмнеге дос кылып алдык депчи. Ошол сыфаты үчүн. Болбосо арам жаныбар. Бирок сыфат бар да. Башка бир жаныбарда көрсөтүңүзчү ошол сыфат. Жок. Койдо да жок, уйда да жок. Ошондуктан туугандар, бири-бирибиздин, ата-энебиздин, бир туугандарыбыздын, аялыбыздын бизге кылган жакшылыгын эч качан унутпайлы. Эч качан бизге унутпайлы. Эң көп жакшылык кылган ошолор өзү. Башка бирөө ошолор кылган жакшылыкты кылса акчага кылат. Алар бекер кылып берип атат. Разы болуп кылып берип атат сизге. Жаныбызда жүргөн шериктерибиз, досторубуз, бир жамаатта жүргөндөр, караңыз, биздин бир сыфатыбыз бар. Баланчыга барыш керек. Икрам. Алып барабыз, жаныңыздагы эч качан икрам хадия берген эмессиз да. Ошондуктан өзүбүздүн кемчиликтерибиз жазалы бар. Блокнотко жазып алып сактап жүрөлү, карап жүрөлү, эстеп жүрөлү өзүбүзгө. Харун Рашид деген падыша эл башкарат. Түндө подвалга түшүп, сандыкты ачып, эски кийимдерин кийип алып айтат экен. Харун Рашид, сен эл падыша десе сен ишенип кетпе дейт экен. Болгону сен бир койчусуң сен дейт. Но кийимдер сени өзгөртпөсүн сен. Харун Рашидтин бир тууганы Бехлул деген кичине, элдер акыл аз дейт эле, бирок ал олия эле да. Бир күн келсе, Харун Рашид даратка кеткен экен, падышанын тактына отуруп алды. Отуруп алса, кызматчылар келип туруп, падышадан башкага отурганга түш десе түшпөйт да. Түш десе түшпөйт. Анан сүйрөп алып барып туруп бир жерге камап салышты да, сен мыйзам буздуң, падышанын тактына отуруп алдың сен деп. Анан падыша келсе, ыйлап атат да, ыйлап атты. Не сени катып айтышты, же урду бирөөсү, жок дейт. Алып барып алып туруп, ал жакта падышанын жанагы милициялары, башкалары сурап аттыр да, сиздин бирөө отур дедиби, же өзүңүз эле отурдуңузбу, эмне ниетте отурдуңуз, бийлик тартып алайын деген ниетте отурдуңуз беле деп, аны сураштырып аттыр да, кыйнапчы. Анан байкеси келсе, ыйлап аткан экен. Неге ыйлайсың десе айтат, 5 мүнөт ошол сен отурган жерге отурдум эле дейт. Мунулар 1 сааттан бери мени сурап атат дейт. Сен акыбалың кандай болор экен дейт. Сен ушунча жылдан бери отурасың дейт.
Ошол падыша кийимин өзгөртүп алып айтат экен да, элдин айтканына ишенме сен. Падыша болсоң, падыша эмессиң сен өзү. Эмненин падышасысың сен? Тишиң ооруса, тишиңдин падышасы эмессиң сен. Тишиңдин оорусун кеттей албайсың. Ошого биз өзүбүздү эмне кылалы? Өзүбүздү күзгүгө караганда жана кичине кемчиликти түздөбөй, балким издейли да сен жана кыласыңбы сен? Тирелгенде тили сүйлөй албаган, тиши жок, заара кыла албаган. Эртең өлгөндө курттарга жем боло турган махлуксуң. Эмне текебирчилик кыласың? Эмне бар сенде? Эмнеге таянасың? Эмнеге өзүбүзгө өзүбүз сабак берет? Ошого пайгамбар алейхисалам айткан, акылдуу инсан өзүн өзү тааныган адам. Биз өзүбүздү тааныбайбыз өзүбүз. Арким. Башкаларды сындаш оп-оңой. Оп-оңой башкаларды. Ошого азыр отуруп алып туруп, паланча жаман түгү оп-оңой бул. Ошого мен жаман деген эң кыйын. Мен оңолойн деген эң кыйын. Ошого баарыбыз ниет кылалы иншалла. Тизме түзөбүз. Бул мейнетибизден максат мен оңолойн. Гаштан дагы. Гашт кылып жүрөбүз. Айтпайлы бул намаз окубайт экен, жок. Мен да ушундай элем. Мен ушул менмин. Ошондо иншалла акырын-акырындап ниет кылабыз, аракет жасайбыз, дуа кылабыз. Ниет кылабыз, токтотпойлу мунучу. Дастаркондо ашказан сыналат. Базарда көз сыналат. Чогулушта отурганда тил сыналат. Ошого чогулушта азыраак сүйлөйлү. Базарда азыраак жүрөлү. Дастарконда азыраак жайлы.